Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Келе жаткан жекшемби 10 апрелде айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү өтмөкчү. Бул жолку чыгарылышта биз дал ушул жергиликтүү кеңештердин шайлоосу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал эми биздин суроолорубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Нурлан Койчекеев мырза жооп бермекчи. Нурлан Чокой, саламатсызбы? Алдыдагы жекшембиде кайсыл жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү өтөт? Алардын канчасы айылдык кеңештер, канчасы шаардык кеңештер жана кайсыл облустарда? Эртең бүрсү күнү ошо 10 апрелге карата ошо жергиликтүү кеңештердин шайлоолору өтөт. Бул 3 шаар боюнча өтөт, анан ошондой эле областтарда өтөт. 3 шаар бул Токтогул шаарында, Кара-Балта шаарында, анан Таш-Көмүр шаарында айылдык кеңештердин шайлоолору өтөт. Ал айылдык кеңештерге шаарлар боюнча бүгүнкү күнү 13 партия катышып атат. 13 партиянын талапкерлери өзүнүн кандидаттарынын тизмелерин өткөзүп берди. Ошондой эле азыр областтардан дагы айылдык кеңештерге бүгүнкү күнү Нарын областынан, Ысык Көл областынан, Ош областынан, Жалал Абад областынан, ошондой эле Чүй областынан дагы жергиликтүү айылдык кеңештерге дагы шайлоолор даярданган болчу. Алар боюнча дагы бүгүнкү күнү ошо тизмелер эметип даярдыктар жүрүп атат бүгүнкү күнү. Акыркы маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү ошол шайлоочулардын ар бир аймактагы шайлоочулардын тизмелери бүгүнкү күнү ошо эмедиги участкаларга баары тең тизмелери жарыяланып илинет да. Ошол жерден шайлоочулар барып туруп өзүнүн тизмеден тактап алышат. Ошондой эле бүгүнкү күнү даярдык толугу менен эле бүттү. Бюллетендердин баары тең бастырылган болчу. Типографиянын заказ менен аймактардык комиссияларга бүт баана тең жөнөтүлгөн бүгүнкү күнү. Ошондой эле акыркы маалыматтар боюнча жанакы шайлоого келип катыша албай турган, мүмкүнчүлүгү чектелген жана инвалид же карып калган ушундай өзүнүн мыйзамда белгилеген талаптар бар. Кайсы учурда ушундай арыз жазган. Алардын да арыздары бар тең толугу менен кабыл алган болчу. Алардын тизмеси толугу менен такталды да, анан ошо эртеңки күнү ошолорду жана выездной урна деп коет, ошондойлор менен барып туруп алардын добуш берүүгө мүмкүнчүлүктөрүн биз камсыз кылып берип атабыз да бүгүнкү күнү. Анан кийин айтып кетчү, белгилеп кетчү нерсе, акыркы убакта ушундай болуп атат. Шайлоого катышкандардын, мындай шайлоочулардын саны күндөн күнгө негедир мындай азайып кетип атат да. Бул бирден бир себептерин мүмкүн жана мурдагыдай административдик ресурстун колдонбогону, анан кийин жана сатып алуулардын баарын тең тыйгандан бери ошол мүмкүн ошонун эсебинен мүмкүн явка мурда көбүрөөк болуп атса, азыркы күнү ошо аз болуп кетти да. Анан ошо шайлоочуларга кайрылып кетет элем ошол учурдан пайдаланып. Себеби бүгүнкү күнү ошол шайлоочулар барып туруп кандай адамдарды, кандай партияларды ошол шайлай турган болсо, ошолор жергиликтүү депутаттар ошол жердеги ар бир аймактарды көп маселелерди, көйгөйлөрдү чече турган мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт да. Ошон үчүн ар бир адам ошо өзүнүн мыйзамда жазылган укуктук укугу менен пайдаланып туруп, ошол ар бир аймак өзүнүн каалагандай, ишенгендей ошо адамдарына добуш берип туруп, ошо шайлоого катышып, өзүнүн талабын көрсөтүп, ишенимин көрсөтсө ошо жакшы болот эле да. Бул жергиликтүү кеңештерде жана айылдык кеңештерде анан 3 шаарда атасыз. Бул Кара-Балта, Токтогул, Таш-Көмүр шаарлары. Былтыркы жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда бул шайлоо аймактарында, ушул шаарларда шайлоо өттү беле же бул кеч өткөндүгүнө байланыштуу ушундай баягы тартип бузулуп калганбы, кандай? Жок, өзүнүн мезгили эметилгенде ар бир эменин өзүнүн убактысы мөөнөтү болот да. Ошол мөөнөтү келгенден кийин ар бир айылдык айыл өкмөттөрүндө ошол мөөнөтүнө жараша шайлоолор жүрө берет. Андан мурункуда булар кеч өткөн. Мурда болгондон булардын мөөнөтү бүткөндөн кийин ошого байланыштуу өтө берет да. Ар бир эмеде, ар кайсы эмелерде ар кандай өтө берет да, тартиби ушундай болот. 3 шаардан партиялардын саны канча? Маселен, Таш-Көмүрдөн канча партия, Токтогулдан канча партия, анан Кара-Балтадан канча партия? Таш-Көмүрдөн бүгүнкү күнү 3 партия катышып атат. Ал жерден жалпысынан бир 150 эмелер, талапкерлер көрсөтүлдү. 3 партиядан болжол менен бир 47, 55, 56 кандидаттарын көрсөтүп атат ар бир партиялар. Токтогул шаары боюнча
7 партия катышып атат. 7 партиядан да ошондой бир 50ден 60ка чейин ушундай кандидаттардан көрсөтүп атышат. Кара Балта шаарынан 6 партия катышып атат бүгүнкү күнү. Бул жерде айтып кетчү нерсе ошо шаарларда дагы жана жогорку кеңешке өткөн партиялардан да чыгып атышат. Ошол эле маалда Кара Балта шаарында, Токтогул шаарында ошол жергиликтүү ошол шаардын гана партиялары, мындай республика деңгээлде алардын аты деле чыга элек партиялар, бирок ошолор да катышып атат. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөн партиялык негизде келет деген үчүн ошол жергиликтүү элдер өздөрүнүн партияларын эметип туруп ошол партиялык негизде талапкерлердин тизмесин көрсөтүп туруп ошого катышып атышат. Ал эми бул 3 шаарда мандаттардын саны кандай? 56 мандат көрсөтүлгөн. Ошол мандаттарга жараша Маселен, Кара Балта шаарында канча депутат болуш керек? Же бул боюнча маалымат жокпу сизде? Жок, бул боюнча так маалыматтардын баары тең биздин сайтта жазылуу. Ар бир айыл өкмөтүндө, ар бир шаарларда бүтүп бара тең канча мандат берилет, канча талапкер ошол жерден өтөт. Баары тең ошол сайтка кирип туруп ошол жерден толук маалыматты алса болот. Бул ушул шаардык кеңешке катышып жаткан партиялар шайлоо күрөөсү жана башка маселелери суммасы кандай, көлөмү? Бул маселелердин баары тең бүгүнкү күнү чечилген болчу. Көрөөлөрдүн баары тең коюлган. Ошон үчүн ошондой эле кандидаттар, партиялардын баарын тең жана эмелерин, дипломдорун, жогорку билими бар ошолордун баарын тең биз тийиштүү иштерин баарын тең жүргүзгөнбүз. Текшерүүдөн өткөн болчу. Ошонун талаптарды, тийиштүү мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткаргандыгы үчүн биз аларды ошол шайлоого мындай жол берип, ошол жол эметип атабыз да, катышууга мүмкүнчүлүк берип атабыз ошо шайлоого. Жогоруда айтып калдыңыз, баягы баардык талаптарды аткарган партияларды тизмеге киргиздик, бюллетенге киргиздик депчи. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан каттоого уруксат берилбей калган учурлар дагы болдубу? Жок, буга чейинки өзүңөр билесиңер, жана көзүндө болгон шайлоодо да ошондой текшерүү талаптар катуу коюлган үчүн жанагындай диплому туура эмес келип алган кандидаттардын баарын тең биз четтеткендиги үчүн мындай элдин да ошо аң сезими өзгөрүп атат окшойт. Бул жолу андай нерселер азырынча мындай байкалган жок да, ошондой диплому жок же билими жок, ушундай мыйзамда көрсөтүлгөн нерселерге ошол талаптардын аткарганга баары тең эле аракет кылат. Бүгүнкү күнү одоно деле мындай мыйзам бузуулар, мисалы бүгүнкү күнү ошол агитация жүрүп атат. Талапкерлер тарабынан же партиялар тарабынан бүгүнкү күнү арыздар деле түшкөн жок да, ошонун бир жерден мындай бир мыйзам бузуулар болуп атат. Баары тең ошо мыйзам чегинде жүрүп атат бүгүнкү күнү. Ал эми партиялардын талапкерлери бюллетенде ачык тизме менен көрсөтүлөбү же шаардык кеңештерде андай тартип жокпу азырынча? Партияларда ошол жерде ар бир жана участковый комиссияларда ошол жерде тизмелери, талапкерлердин баары тең ачык жазылып турат, жарыяланып турат. Ошол жерге шайлоочулар келгенде ошолордун кандидаттарынын эмелери менен толугу менен таанышып алса болот, мүмкүнчүлүгү бар да. Анан ошондой эле биздин жана сайтта дагы ошол маалыматтар бар толук. Партиялар жана ошондой эле кандидаттар тууралуу да маалыматтар толук бар. Менин сурайын дегеним, бюллетенде талапкерге добуш береби же партияга гана добуш береби? Себеби добуш берет. Партия жогорку кеңеште шайлоодо биз талапкерге да добуш бербедикпи? Партияга добуш берет. Азырынча жергиликтүү кеңештерге мындай норма иштей элек. Кайсыл партиялар өттү деп эсептелет да, кайсы партиялар өткөн жок деп эсептелет жана күрөөлөр кандай тартипте кайра кайтарылып берилет, кайсыл партияларга кайтарылып берилбейт? Канча добуш алгандарга кайтарылат, канча добуш кайтарылып? Мыйзам чегинде ошондой чектөөлөр көрсөтүлгөн, канча пайыз анын баары тең ошо бизде жазылуу. Эгерде ошол чекке чейин жеткен болсо, чектен ашкан болсо, анда пайызы кайтарылат. Эгерде чекке жетпей калган болсо, анда пайыз кайтарылбайт. Бул эмне себептен бул мындай норма кайталган десе, эми мисалы өтө эле мындай кадыры бар жок, элде мындай ишенимге ээ болбогон партиялар мындай ушундай эмелерге катышпасын деген неме менен ушундай мыйзам чыгарып жибергөндө ошондой кабыл алганда ошону сактоого биз аракет кылабыз. Бул ушул шайлоолорду өткөрүүгө бюджеттен канча каражат каралды? Анын баары тең ошо биздин сайтта баары тең жазылуу, канча каражат кеткени бүт баары тең ошол жерден маалымат алса болот. Рахмат. Мүмкүн болсо корутундоо үчүн сизге эркин микрофон. Мүмкүн мен кайрылбай калган, мен белгилебей калган жагдайлар болсо толуктап кетсеңиз болот.
Жок, эми жанакы эле ошого кайрылып кете турган нерсе ошо шайлоочуларга ошол өздөрүнүн мыйзамдуу укугу менен пайдаланып туруп, шайлоого келип туруп, бүгүнкү күнү ушул көйгөй болуп атат. Ошо шайлоочулардын катышышычы ачык айкын ушундай өзүнүн укугу менен пайдаланып туруп, добушун берип, өздөрү ишенген ушундай кандидаттарга добушун берип кетсе деген сураныч бар. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул жекшембиге 10 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу биз сөз кылдык. Белгилей кетсек, алдыдагы жекшембиде 3 шаарда, бул Кара Балта, Токтогул жана Таш көмүр шаардык кеңештеринде шайлоо өтөт. Андан башка дагы айылдык кеңештерде дагы шайлоо өтмөкчү. Жарандарды ушул жергиликтүү кеңештердин шайлоолоруна активдүү катышууңуздарды өтүнмөкчүбүз. Ал эми биздин суроолорубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Нурлан Койчекеев жооп берди. Берүүнү мен Аматур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.